Жихадчылардын кол салууларынан бүтүн дүйнө боюнча ноябрь айында эле 5000ден ашык адам курман болду. BBC билдиргендей, жалпы курмандыктардын 44% Ирак менен Сириянын бир топ аймагын ээлеп жаткан Ислам мамлекети күчтөрүнө туура келет. Экинчи орунда Нигериядагы Боко Харам болду. Орусияга каршы санкциялардан Европанын өзү 40 миллиард доллар жоготту. Бул тууралуу билдирген Дмитрий Медведев мындай чаралар улана берсе, Батыш кийинки жылы 50 миллиард доллар жоготорун белгиледи. Эске салсак, санкциялардан улам орус рублүнүн куну долларга карата 40%га төмөндөп кетти. Араб жазы инклавынан бери 4 жыл өткөндө гана Египетте туризм тармагы турукташып, пирамидалар өлкөсүнө бир айда эле 800 миңден ашык турист келген. Революцияга чейин саякаттоо индустриясы Египеттин экономикасынын 15%дан ашыгын толтуруп келген. Туризм тармагы менен 3 миллиондой египеттиктер тиричилигин өткөрүп келет.